Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, Минскке Кыргыз мамлекетинин жараны катары кайрылууга акым бар. Сиз болсо мени эл угууга милдеттүүсүз. Биз сизден өтө чоң нерселерди талап кылбайбыз, анткени мамлекетибиз өтө жарды, алсыз. Биздин талап ушундай акыбалга жеткизген чиновниктерди, коррупционерлерди жазалап, аларга чара көрүүңүздү талап кылабыз. Ушул нерсе сиздин колуңуздан келет. Анткени баардык бийлик сиздин колуңузда, баардык күч органдары сиздин колуңузда турат. Сиздин колуңуздан келе турган нерсени талап кылып атабыз. Сиз ар дайым өзүңүздүн сөзүңүздү айтасыз. Коррупция менен күрөшүү жалгыз эле мамлекеттик кызматтагылардын жумушу эмес, бул жалпы элдин жумушу деп айтканыңыз туура. Мына эми ошо сиз айткандай болуп, элдин арасынан адамдар коррупционерлер жөнүндө айтып атышат. Чоң казат кыймылы чыкты, аны эл аябай колдоп атышат. Сыймык Жабыкеев, Максат Мамыкановдорду улам милицияга чакырып, суракка чакырып, аларга коркутуу үркүтүүлөр болуп атат. Аларды колдогондун ордуна бул жалпы элди шылдыңдаганга барабар эмеспи? Ошондуктан сиз тез аранын ичинде чара көрүш керексиз. Анткени акыбал өтө оор, элдин маанайы өтө төмөн. Бул чоң нааразычылыктарга алып келиши мүмкүн, чоң жарылууларга алып келиши мүмкүн. Мүмкүн эмес, ушу болот. Анткени акыбал өтө оор болуп калды. Элдин жек көрүүсү өтө жогорку чекке жетип калды. Сиз адилеттүү падышанын дубасы кабыл дейт. Сиз эч тартынбастан күрөшүш керексиз. Аллах Таалам сизден ушу адилеттүүлүктү талап кылат. Эл болсо сизден адилеттүүлүктү күтөт. Алдын ала сизге рахмат. Ассаламу алейкум.